Гектарда трансформация кылдык. Тоңгомунда курулганда үстүкү полигон асты турбайбы? Эки жагынан баштап баа жагына чейин 135 гектар трансформация болду да. Азыр ошол бурчка Кудай буйрса КЧП негизинде ошол логистиканан ошо автостоянка кылган атабыз да, оор жүк ташуучу. Анан ошондо биз буларга запрет кыла алабыз. Биз буларга условия түзбөй туруп запрет кыла албайт экенбиз да. Бүгүнкү күн тартибинде биринчи маселе балыкчы жылуулук менен жабдуу муниципалдык ишканасынын отканаларын жандандырып ишке киргизүү Кыргыз Республикасы Финанс министрлигинин алдындагы финанс кредиттик фондунун бюджеттик кредит алганга жана күрөөгө коюуга макулдук берүү жөнүндө. Балык шаарында жайгашкан техникум жактагы 4 көп кабаттуу үйгө жана МЖК районунда номер 17 сымуу отканасында бурун ошол жерден жылуу алган 13 үйдүн отканасы 2008 жылы жабылган, техникум жактагы 89 жылы жабылып калган. Ошондон бери жылуулук ушул үйлөргө берилбей келген болчу. Анан ошо 3 жылдан бери аябай чоң көйгөйдү жаратып, бүгүнкү күнгө ушу откананы чечүүгө биздин мекеменин план ишине кирген. Бирок план ишине киргенде департамент регулирования топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики финансированиясын 3 жылга бөлүп салган. Ошонун артынан ал ушундай маселе коюлду. Ошо 54-төн бекитилген план боюнча 15 миллион, тагыраак айтканда 14 миллион 777 миң сом уже Кудайга көрсө ушу 1 айдын ичинде келген атат. Анан ошо калган жетпеген 39,3 миллион сомду ошо Министерство финансовдун алдындагы финанс кредит фондунан алайын деп атабыз. Мамлекет башчыбыз 33 шаар 40 районго ушундай ипотечный үйлөрдү салып ошол берип атат да. Анан ушу балыкчы шаары дагы 2025 жылга кирди, Кудайым буйрса. Бизден ушул кеңештен макулдук токтомду сурап атат да. Анан ушул макулдук токтомду берип коюңуздарды суранабыз. Азыр 9 гектар жерди бергенбиз. Ошол жерге Кудайым буйрса ипотечный үйлөр салып баштайт. Бериле турган 9 гектар жерчи, мисалы берилсе, андан кийин кимге карап калат ошо? ГИКке карап калабы? Балыкчылыгында салынат былай болсачы, алжырмай катылган чыгат. Мисалы кризистен дагы анан жанагы ошол катылган казылгандан кийинки нерселер кайта кетип атат, кайта төгүлүп, тазалык менен иш алып барып атасыңарбы же кандай? Же каалаган жагына барып төгүп Залды бир көтөрүп көрүшүңүз керек. Алишерге мен тапшырма бердим уже.